ушул суроо боюнча жооп бергим келет. Эмне үчүн адамдар, жакын адамдарыбыз өтүп кеткенден кийин анын жакын адамдары аябагандай кусалыкка, кайгы муңга, кой бербегенге, аза күтүүгө жана өкүнүчкө батып кетет. Бир нерсени түшүнүшүңүз керек да, ар бир адам бул дүйнөгө өзүнүн тажрыйбасы менен келген, бул дүйнөдөн ала турган сабактарын алды, сиздерге дагы үйрөттү, сүйүүсүн берди. Балким сиз ал адамдан кандайдыр бир нерсени үйрөндүңүз. Ал адам өтүп кеткенден кийин сиздин жүрөгүңүздө ошол адам боюнча эң гана жакшы элестөөлөр калыш керек да, бул сиздин жакын адамдарыңыз болсо. Себеби ар бир бул дүйнөгө келген адам бизге бир нерсени үйрөтүп кетет, берип кетет. Бул күмбөздөгү сүрөт же болбосо дубалдын бетиндеги сүрөттөр эмес, анын элеси бир гана сиздин жан дүйнөңүздө жана жүрөгүңүздө болуш керек. Эч качан өзүңөрдү күнөөлөбөгүлө. Эч качан сиз ал адам боюнча аябагандай каттуу кайгы муңга түшүп, кээ бир адамдар биринин артынан бири өтүп кетип атпайбы? Бул ошол кой бербегендиктен болот да. Бир нерсени дагы эстеп коюңуздар, ар бир адамдын өзүнүн мөөнөтү келгенде сизден көз каранды эмес, бул жаратылыш, бул дүйнө, аалам өзүнүн убакыты келгенде кетет экен. Ар бир адам өзүнүн миссиясын өтөт, жолун өтөт, карма деп коебу же жолу болобу, ошолорду өтөт экен. Сиздин милдетиңиз сүйүү менен жүрөгүңүздө ошол жакшы эстөөлөрдү сактап калуу. Ошол нерсени билип коюңуздар. Дагы кошуп кете турган бир нерсе бар. Билип коюңуздар, кеткен адамга ал дүйнөдө бул дүйнөгө караганда бир канча эсе